Нурида Карабалтинская. Өткөл чыгармасы. Турат, кеттикпи? Даяр тургула деп айттым эле го. Максат досуна чалып нааразы болуп жатты. Бүгүн 4 дос палаткаларын алып көлдүн бийик тоосундагы капчыгайга бир жумага эс алуу үчүн кетмекчи болушкан. Максат, Айдын, Нурлис болуп даярданып алып, жанатан бери Туратка чалып ала албай жини келип жатышкан. Кечир досум, уктап калыпмын. Күнөөлүү болуп Турат күңкүлдөп алды. Качан болсо сенин уйкуң бизге тоскоол болот да, Турат. Батыраак чык, сен эле калдың, биз машинадабыз. Турат кечээки даярдап койгон рюкзагын алып 3-кабаттан чуркап түштү. 4 дос быйыл Жождун 2-курсунун студенттери. Жайкы каникулда Максаттын айылынын жанындагы капчыгайдын эң бийик жерине баралы деп чечишти. Ошол жерге палатка тигип, жаратылыш менен жалгыз калышып эс алууга бара жатышат. Машинасы менен Максаттын айылына жетишсе, андан ары тайекеси Кубан ат менен өйдөгө чейин жүктөрү тамак аштары менен жеткизип коймок. Ат баса албаган төрдөн ары өзүлөрү жүктөрүн көтөрүп алып жүрө жөнөшмөк. Түшкөн маал 4 дос бака-шака болушуп, ырдашып, анекдот айтышып отуруп Максаттын айылына жете келишти. Апасынын жасап койгон тамагын жеп алышып, шашкан бойдон тайекесине чалып, андан ары жөнөп кетишти. Балам, абайлап баскыла. Кыр аябай тик. Ошол беделге бара жатканыңар мага жакпай жатат. Тиги жетөөгүзгө эле эс алсаңар болбойбу? Апа, качан болсо эле ушинте бересиз да? Эмне болмок эле бул капчыгайга чыксак? Ал бедел ашуусунда илгери үркүндө көп киши каза болгон деп айтылат. Эмне башка тоо жокпу? Кудайдын тоосу толтура го Кыргызда. Апа, эч нерсе эмес, бизди жигит деп коет. Үркүндөн бери канча убакыт өттү? Ошол жакка чыгабыз деп сүйлөшкөнбүз. Баарыбыз чыгабыз. Мейли балам, өзүңөр билесиңер да, бирок абайлап эки жагыңарды байкагыла. Апа, азыр 21-кылым, телефондор бар, жөн эле беймаза боло бербегиле. Аман эсен барып келгиле балам, канча убакыт жүрөсүңөр? Бир жумада келип калабыз, анан көлгө түшөбүз. Балдар капчыгайдын оозунда күтүп турган Максаттын тайекеси Кубанды көздөй кетишти. 4 атты коштоп алып, ылдый түшкөн Кубан 1 сааттай тигилерди күтүп туруп калды. Тигине, ылдый жактан бери бурулган машинанын чаңы көрүндү. О, Макс, эмне айткан сөзүңөр аткарылбайбы? 1 сааттан бери күтүп жаттым. Тайеке, салам алейкум. Апам да бизди кармап. Эжеңизди билесиз да. Эжем жөнүндө жаман айтпа. Атаң каза болуп калса да, бир билгизбей сени иниң экөөңдү чоңойтту. Эми тайеке, жаман айтайын деген оюм жок. Ал ашууга эмнеге чыгасыңар? Ал бедел ашуусуна киши чыкпай калган, үркүндө көп киши каза болгон, ачарбактар көрүнөт деди да. Максат каткырып күлүп койду. Эжем сага жок нерсени айткан жок. Таятамдын бир туугандарынын баары ошол үркүндө жок болгон. Жалгыз карындашы ачкадан өлүп жок болбосун деп, ошол жердик уйгурга бир мүшөк арпага күйөөгө берип таштап келишкен. Өлөр өлгөнчө ошол карындашын эстеп, жүрөгүнөн муңу, көзүнөн жашы кетпей, эстеп жүрүп кетти кайран киши. Ой, азыр оңой эле таап алса болот го. Интернет деген турат. Ал кезде тыюу катуу болчу. СССРдин учурунда Кытайга барып келүү деген бир жомок болчу. Азыр бардык нерсени кылса болот. 4 жигит Кубандын аттарын минип алып, капчыгайдагы карагайлуу бетке жетишип, жүктөрүн түшүрүп калышты. Ушул жерге 2 күн өрө кылып жатуу үчүн алып келген 2 чатырын тигип баштады. Нурлис менен Турат айланага суктанып бүтө албай келишти. Нурлис шаардык жигит, Кубан болсо таластык болот. Мындай карагайлуу черлерди биринчи көргөндүктөн оозорун ачып эки жакты карашат. Достор, мындай кооз жерлерди көрсөм эле Швейцария деп ойлочу элем. Көрсө, кооз жерлердин баары эле Кыргызстанда турбайбы? Дрондор чыккандан бери бизге келген чет өлкөлүк туристтер, биздеги мекенчил жигиттер тартып чыгарып баштаган үчүн элдер көрүп, баалай башташты да. Макс, сага рахмат. Тоого чыгабыз десең, көп жактырбай жаттым эле. Сага ыраазымын, доске. Турат сөзгө кошулду. Нурлис, Турат экөөңөр карагайлардын арасынан куураган отундарды терип келгиле. Биз Кубан экөөбүз чатырды тигип, жүктөрдү тууралап жайгаштыра берели, деп Максат орунан турду. 2 жигит орун алып, чатырын тиккен жерден арыраак жерде булак бар экен. Бүлк-бүлк деп акырын сызылып чыккан булакты биринчи Кубан байкады. Макс, карасаң, бул булак окшойт, Ооба, булак экен. Жүрү, көзүн ачып тазалап коелу. Тайенем рахматылык айтчу эле, булактын көзүн ачкандан чоң сооп жок деп. Негизи, ал кишинин айтуусу боюнча ар бир нерсенин жаны бар болчу.
Ал эмес таштарды которуп, жарыктык ташты да күн көрбөгөн жагын которуп, күн көргөзүп койсоң сооп болот дечи эле. Ал эми жаныбарды айтпай эле коеюн. Таятам экөө козу соердо ошол койдун пири Чолпон атадан кечирим сурап, сенде жазык жок, менде азык жок, кечирип кой деп анан союшчу. Максат, чындыгында менин деле чоң ата чоң энем ушундай нерселерди көп айтышчу эле. Кандай гана мыкты адамдардын убагы өтүп кетти. Досум, ар бир доор өзүнүн адамдары менен өтүп кете берет турбайбы? Азыр биз жашап жаткан доордун адамдары кандай, сенин оюңча? Биз эми буга чейинки даңазалуу доордогу кыргыздарга жетпейбиз го. Аябай майдаланып кеткен сыяктуубуз, көрө албастык, ичи тартык көп. Экөө тең унчукпай ойлонуп отурушту. Оу, кайдасыңар? Бул жакта чоң карагайды көздөйбүз. Оу, булак таптыңарбы? Ооба да, сууга алыс барбай жакшы болгон тура. Достор куураган арчадан жагышып, ала келген этинен куурдак куурушуп, чай кайнатып алып, курсактарын тойгузушту. Жаратылыштын койнунда карагайдын буркураган жытын жыттап, эс алып отурушту. Макс, бул жерде жапайы жырткычтар жокпу? Нурлис эки жагын каранып. Жапайы доңуз, аюу болушу мүмкүн деди го тайкем. Карышкырчы? Жок, ал жөнүндө эч нерсе айткан эмес. Билинбей акырындап айлананы караңгылык каптап келе жатты. Гүк, гүк деген мыкый үкүнүн үнү эмнегедир коркунучтуу дагы, сүрдүү дагы угулду. Балдар, чынында келгенде эле коркунучтуу эле экен бул жер, чынбы? Кубан сурап калды. Төртөөбүз туруп эмнеден коркмок элек? Күндө эле тоого эч ким жок жерге келип жаттык беле? Келгиле, коркунучтуу окуялардан айтышабыз деп Турат сөз баштады. Анда мен биринчи баштайын. Максат күйүп жаткан отту көзөп коюп, жалбырттаган жалынды карап кебин улады. Илгери менин чоң таятам мергенчи болгон экен. Ал кезде азыркыдай жашоо жок. Мергенчилер кышы менен бир айылдын элин багып турушчу экен. Кыргыздарда ошондуктан мергенчи, бүркүтчүлөр, куш салып, тузак салып, жаныбарларды кармагандар барктуу болгон экен. Ал кезде ушул биз турган кокту капчыгайда жапайы жаныбарлар ушунчалык көп экен. Адамдар ал кезде тамагы түгөнгөндө гана кайберенди атып, этин жечү экен да. Азыркыдай 100 000 деген долларга жеш үчүн эмес, өлтүрүш үчүн аркар, кулжа, элик, эчкилерди атып жатышпайбы? Ошол анан бир кыштын аягы жаздын башы менен айылда каткан сүрөттөр түгөнүп, анан таятамдан суранышат. Берки жашыраак мергендер кар калың деп эч нерсе атып келе албай жатышат. Өзүңүз бир чыгып келбейсизби деп. Таятам макул болуп, барса барайын, мындай суукта ысык шорпо ичпесек, бала бакырага кыйын болуп калат деп жөнөп калат. Жанына тойчу деген жашыраак мергенчини алып алат. Тойчу, бир жумадан кийин барсак жакшы болот эле. Бирок айыл суранып жатат, барбасак болбостур. Аба, эмне үчүн азыр барган болбойт? Бүгүн чыксак, тиги кыйын төргө жетип калабыз. Эртең айдын 15-и, ай толуп турган кез болот. Ошон үчүн барбай турсак дегем да. Ой жарыктык киши. Ай жарыкта кайра жакшы эмеспи? Баары жаркырап көрүнүп. Силер эмнени билесиңер? Мурда кийин жайнап турган кайберендер эмнеге бийик асказоого кирип кетти дейсиң? Илгери айтышчу эле, жапайы жаныбарлар жез тумшуктар ылдый түшкөндө качып, бийик тоого чыгып кетет деп. Коюңузчу, каяктагы жез тумшуктар? Болсо илгери болгондур, азыр жок го. Жаштар ушундайсыңар, көзүңөргө көрүнбөсө эле жок деп каласыңар. Жаратылышта болгон нерселердин 4/4 билбейсиңер. Ушинтип экөө ак таң менен аттанып кетишет. Кечке жуук жетишип, эки жагын караса эч нерсе көрүнбөйт. Эртеси дагы бир аз өйдөлөп, аты айтып тургандай кыйын төр деген жерге барып жатмакчы болушат. Эртеси бастырып жүрүп отурушуп, бара турган жерине да жетишет. Карагайлуу чертөкөйдүн четине жайгашып, түнү ушул жерге уктап алып, эртең менен аттардын бутун тушап таштап коюп, жөнөйлү деп четишет. Жыгылган карагайдын жанына эр токумун жазданып, куураган отундардан дуулдата жагып, ала келген тамактарынан жеп отурушат. Тойчу, бирөөбүз уктасак, бирөөбүз аттарды отту өчүрбөй кезек менен кайтаралы. Ой аба, ушул жерден аттарды бирөө уурдап кетмек беле? Калың карагайдын арасына аюу менен карышкыр деле келбейт го.
деп тойчу нааразы болот. Мейли, сен уктай бер. Жаш кезде уйку таттуу болот. Мен эми сакалым агарган кезге келип калдым. Ансыз деле уйкумас. Отундарды жакындатып кой дейт. Түн бир окун болду. Асмандагы ай кымыз куюлган толтур аяктай болуп жаркырап турат. Улам отко отун ыргытып коюп, үргүлөп отурушту. Бир маалда жакын байланган эки ат кош куруп, эки жагын каранып, бир нерсеге тынчсыздана баштады. Карагайлардын баштарын бирөө кыймылдаткандай, карс курс деген үндөр чыга баштады. Акырын куржунунан кыл аркандын экин алып чыкты. Анан өзүлөрү отурган жер менен аттарды айлантып, кыл арканды тегерете таштап, отту алуулантып жага баштады. Жаңы эле өргүлөп бара жаткан тойчу секирип турат. Аба, бул эмнеңиз? Балам, жез тумшуктарга каршы сактануу чараларын көрүп жатам да. Тиги жылкы жаныбарлар биринчи сезишет. Айланып бизди байкап кетишти окшойт. Отту өчүрбөй туралы. Кудайым сактаса таңга жетсек, таң атканда булардын бизге коркунучу жок. Айланайын аба, дагы эмне кылыш керек? Тетиги жерден кургак отун көрдүм эле. Сүйрөп келе койсомбу? Жок, болбойт. Могул кыл аркандын чегинен чыксаң эле бүттү. Андан көрө жаратканга жалбарып отура бер. Бычак барбы? Ооба. Чөнтөгүнөн макисин алып чыкты. Могу ташка кайрап курчуда отур. Өзү белиндеги курунан канжарын суруп чыкты. Экинчи чөнтөгүнөн кайрагын алып чыгып кайрай баштады. Бир маалда аттар кош куруп, коркконунан көздөрү чакчайып ары-бери туйлай башташты. Коркконунанбы айтор сийип да жиберишти. Аңгыча айланта ташталган кыл аркандын сыртынан эки аялга түспөлдөш сөлөкөттөр айланып башташты. Көздөрүң караба. Жерди карап, бычакты курчута бер. Темирдин ташка тийгендеги үнү коркутат. Отту өчүрбө, оттон коркот, деди. О, айланайын кудайым, бул эмне деген шумдугуң? Сактай көр бизди, деп калтыраган тойчунун үнү угулат. Коркпо, кайрай бер деп жатам. Таятам улам отко отун салат. Бир маалда ай жаркырап, башкача жапжарык болуп калды. Баягы эки сөлөкөткө дагы үчөө кошулду. У дегендей үндөр чыгып, катуулап айлана башташат. Бир маалда деп бакырган үн чыкты. Тойчунун эси ооп жыгылды. Отко улам бутактарын ыргытып коюп, бычагын кайраганын токтотпойт. Кудайга жалына берди. Көзүн көтөрбөй улам бутак ыргытат. Көзүн көтөрбөй кыйгачынан карап, капталынан тигилердин айланып жатканын сезип, билип турду. Убакыт токтоп калгансып, тиги сөлөкөттөр такыр кетпей тургансып сезилет. Анткен сайын таятан бычак кайраганын, тиги сөлөкөттөр айланганын токтотпойт. Эки ат калтырап гана туруп беришти, дейишчү. Бир маалда мемиреген тынчтык орун алды дейт. Ошондо да көзүн көтөрбөй, калган акыркы отунду күйүп бүтүп калган чокко таштайт. Ай болбостур. Бул адам биз жөнүндө баарын билген. Сезими күчтүү неме экен. Аттиң деген оюн сөз менен эмес, акыл сезим менен билдиришет. Ошентип таң дагы куланы өк салат. Таятам дагы таза таң аппак атканча кыл аркандын ортосунда отура берет. Таң аппак атканда гана эси ооп калган тойчуну ойготуп, аттарына барышса, экөө тең кан сийип салышкан экен. Ээрин токуп, карагайдан чыкса эле бутатым жерде эле марал турган экен. Кудайдын буйругу деген ушул деп, ошону атып алып айылга түшүп келишиптир. Тойчу болсо ылдый түшкөндө калпагын чечсе, чачы аппак болуп кетиптир деп Максат сөзүн бүтүрдү. Эми кантип уктайбыз я? Деп Кубан балдарды карады. Эми мен айтып бүттүм. Кийинки кезек кимде? Турат, сен айт. Анекдот айтканга кыйынсың. Ужастикке деле мыкты болсоң керек. Мындан 10 жылдай мурун менин эже жездем Орусиянын бир шаарында иштеп жүрүшкөн экен деп сөзүн Турат баштады. Бир топ убакыт ар кимдин батиринде бөлмөсүнө чыгып жашап жүрүшөт. Бир күнү эжем жарыяларды окуп жүрүп борбордо эле жайгашкан 2 бөлмөлүү батирди ижарага таап алат. Жездеме чалып, эртерээк келүүсүн өтүнүп, башка бирөө таап алып кетпесин деп жанталашат. Кечинде күйөөсү жумуштан келгенде экөө айтылган дарекке жетип барышат. Эшикти купку, узун бойлуу орус аял ачат. Батир таптаза, оокат жайы да жаңы, кир жууган автомат машинасынан баштап, кир кургаткан машинасына чейин, идиш жууган машинасынан өйдө баардык нерсе бар экен. Эжем сүйүнүп, айына бере турган акчасын бере калат. Жездем болсо,
Шашпай сүйлөшсөң болмок деп эжеме нааразы болот. Эмнеге мынчалык арзан болгонуна таң калган Жездем бир сыры бар окшойт деп ойлонуп калат. Такси менен жүктөрүн көчүрүп келип, ошол күнү эле экөө ал батирге түнөшөт. Жездем бала кезинен албарсты басып, кыйналып жүргөнүн баарыбызга айтып калчу. Ошондуктан кээ бирөөнүн үйүнө жата албаганда жагы бар эле. Жездем айтып берип жатпайбы? Түн кирди. Уктай албай ары бери оодарылып жатып, бир маалда кулагыма чыңылдаган ышкырык угулду. Бурулуп Астраны карасам, ал уктап жатат. Бул ышкырык албарсы баса турганын алдында келе турганын билем да. Бир маалда жаткан диваныбыздын бут жагынан узун тырмактар көрүндү. Буту колум кыймылдабай, тиги узун тырмакчан сөлөкөт бутумдан баштап өйдө көздөй жыла баштады. Келме келтирип Кудайга жалынып жаттым. Кара терге чыланып, эсим ооду. Ичимден Астранын буту же колу тийип кетсе болот деп тиленип жатам. Бир маалда эшик тарс деди эле, жылып келе жаткан зылдай оор нерсе тып токтоду. Эшик кайра тарсылдады. Бирок бирөө эшикти талкалап салчудай болуп, эшик жылынып кетчүдөй күч менен жулкулдатып жаткансыды. Ойгонуп кеткен Астра отуруп эле калды. Кире бериштеги бөлмөнүн жарыгы биз жаткан бөлмөгө чала була жарык кылып турат. Астра мени карап, акырын эшикти көргөзүп жаңсады. Экөөбүз тең акырын бутубуздун учу менен басып эшикке жеттик. Тарсылдап жаткан добуш бир тынымга токтоп калды. Биз үйдүн ичинен тыңшап жатсак, сырттан бизди тыңшап жаткандай сезим болду менде. Бир кезде Астра экөөбүз тең кулагыбызды эшикке жакындатып, бир мүнөткө тынчып калдык. Подъезден темир бычактар менен тамды кыргандай үн чыгып барып басылып калды. Эшиктеги кичинекей айнек көзөнөк аркылуу подъездди карасам эч нерсе көрүнбөйт. Оң жагынан кырш-курш деген үн чыкты да, бир маалда басылып калды. Астра мага жаңсап, карап көрчү дегенсип көзү менен эшиктин көзөнөгүн көргөздү. Акырын карасам, өзү кара салбыраган, тытык чүпүрөктөн кийим жамынган сөлөкөт турган экен. Көзүнүн ордун ак баскан, коркунучтуу караан. Менин карап жатканымды сезгенсип, эшиктин көзөнөгүн көздөй жакындады. Мен Астранын колунан тартып артка чегиндим. Бир маалда биз жаткан бөлмөдөн тумбочканын үстүндө турган кооз чырактын тырс этип кулаганы угулду. Экөөбүз чуркаган бойдон ашканага кирип, эшигин жаап алдык. Эсиме кандай гана жин шайтан болбосун, туздан өтө албайт дегенди эстедим. Шкафтагы тузду алып, ашкананын эшигине узатасынан төгүп салдым. Астра экөөбүз колубузга аш бычакты алып кучакташып отура бердик. Аркы бөлмөдөн чуркап тарсылдаган үндөр угула берди. Бир-эки жолу ашкананын эшиги тартылды, бирок мен үбөлүк сайып тиреп койгон үчүн ачылбады. Ошол бойдон таң супа салганга чейин отурган ордубуздан козголгон жокпуз. Таң атып, үйгө жарык киргенде гана акырын эшикти ачып чыгып, жаткан бөлмөгө кирдик. Эч нерсе көрүнбөйт. Бир гана кооз чырактын сыныктары гана жатат. Телефонду алып, Астра батирдин ээсине чалып чакырды. Ал келгенде окуяны түшүндүрүп бердик. Ал оор үшкүрүнүп, бул батир кызыныкы болгонун, кимдир бирөөлөр ушул бөлмөдө кызын жырткычтык менен өлтүрүп кеткенин айтты. Канча квартирант кирсе да, бир түндөн кийин качып кетээрин айтып берди. Балким, башка улуттардын өкүлдөрүн киргизсе, бул үйдө жайгашкан кара сөлөкөттөр тийбейт деп ойлогонун айтты. Бизди киргизгенин айтып кечирим сурап, акчабызды кайтарып берди. Ошондон кийин арзан батирлерден коркуп калганбыз деди эле Жездем, деп Турат сөзүн бүтүрдү. Жигиттер, болду. Коркунучтуу окуялардын берүүсү аяктады. Саат 12 болуп калыптыр. Уктайлы. Калганын эртең улайбыз деп, Кубан туруп идиш-аяктарын жыйнай баштады. Ооба балдар, уктайлы. Үйдө отуруп айткан ужастик менен тоо арасында айткандардын айырмасы бар экен да. Жөн эле денем дүркүрөп кетти, деп Нурлис да күлүп алды. Ар бир чатырга экиден бала жатышып, ар кайсы окуяларды ойлонуп жатып унчукпай калышты. Бир маалда Тураттын коңуругу, анын артынан Кубандын бышылдап уктаганы угулду. Максат менен бир чатырга жаткан Нурлистин да оор дем алганы угулуп, акырын бышылдап уктаганы угулуп жатты. Максат ары бери которулуп, бир топко уктай албай ойдолоп жата берди. Мына, акырындан Максат уйкуга алдырып, көзү илине баштады. Ой, беделдин белини ашканда, белдемчим калды шашканда. Кашкаалдын белин ашканда, каралдымай калды шашканда. Бадаларт белин ашканда, мал жаның калды шашканда. Деп сыздап ыйлаган аял кишинин үнү угулду. Максат чоочуп кетип, ордунан тура калып,
эки жагын каранды эле Нурристин эле уктап жатканы угулат. Апам ар кайсысын айта берип, түшүмө кирген окшойт деп кайра уйкуга кирди. Чоң атасынан үйрөнгөн келмесин келтирип, катуу уйкуга кетти. Түшүндө аскалуу зоонун арасында жүрүптүр. Ар кайсы жерде жайнаган илгер жүрүшөт. Баарынын өңдөрү кайгылуу. Жашыл бир тонду не чечтиң, жаш жаныңды не бердиң? Күн көрбөгөн кулунум, кызыл бир тонду не чечтиң, наристе кезден не бездиң? Олдо менин кулунум-ай. Уугумдун учу ыйлайт, уккан бир элдин баары ыйлайт. Керегемдин көзү ыйлайт, көргөн элдин баары ыйлайт. Мөмөлүү бакка кирдиңби, мөмөсүн терип жедиңби? Артыңда калган апакең кандай бир болот дедиңби? Алар чанын түбү катуу болот турбайбы? Наристеден айрылган кокуй өтө эле катуу болот турбайбы? Сыздаган эненин кошогу токтобой бир акырындап, бир катуулап угула берди. Максат болсо улам аскага тырмышып чыгат. Алдынан андан бийик аска зоо чыгып кыйналып жатты. Артынан удургаган кара булуттар, анын арасында караандар кубалап келе жатышыптыр. Чоочуп, кара тер басып ойгонуп кетти. Кадимкидей жүрөгү камынан чыкчудай болуп дүрсүлдөп көзүн ачса, таң агарып калган экен. Акырын Нурристи ойготпой сыртка чыкты. Тоонун, арча карагайдын буруксаган жытын жыттап, кере-кере дем алып турду. Кызык. Түнү менен аябай кыйналып, шумдуктуудай түштөрдү көрүп чыкты. Бул эмне болду экен? Же апам менен тайекемдин сөздөрү жүрөгүмө катуу тийдиби? Деп ойлонуп койду. Ары бери басып, карагайларда секирип ойноп жатышкан тыйынчышкандарга кызыга карап, көпкө турду. Адамдарды күндө көрбөгөнгө алар дагы эч бир коркпой, бутактан бутакка секиришип, тоорчактардын данегин чагып жеп жатышты. Макс, сен качан турдуң эле? Ойгонуп эле карасам жоксуң. Көзүн ушалап Нурлис жанына келди. Ооба, эрте ойгондум. Түнү менен ар кандай түштөрдү көрүп кыйналып чыктым. Ошондуктан туруп кеттим. Жүрү, булакка барып жууналы да суу алып келип чай кайнаталы. Жүрү. Экөө суу алып келишсе, Кубан менен Турат дагы эле ойгон элек экен. От жагылып, чай кайнагандан кийин гана көздөрүн ушалап, эки жакка керилип, чатырынан чыгып келишти. Уйкучулар, эми араң ойгондуңарбы? Тоонун абасы уйкунун дарысын ичкендей эле уктатыптыр бизди. Жуунгулада чай ичип, өйдө көздөй эрте чыгалы, деп Максат казандагы кечегиден калган тамакты аралаштырып жатты. Төртөө тамактарын жеп, ашык жүктөрүн чатырлардын ичине кийиришти. Андан өйдө ашууга чыгып, сүрөткө түшүп кечке маал кайра ылдый түшөөрүн кеңешип, жолго чыгышты. Билинбеген менен андан аркы ашуунун тик экени белгилүү болду. Балдар бири-бирин тартышып, уламдан улам өйдөлөп чыгып бара жатышты. 2 сааттай убакыт өтүп, алар бийик белге чыгышты. Кадимкидей дем алгандары оорлоп, алдары кете түштү. Жүрөктөрү катуулап согуп, күйүүгө башташты. Макс, жаман башым айланып жатат го. Бул түтөк деген оору, бийик тоого чыкканда аба азайганда кармай турган оору. Могу сникерстен бирден жегиле, таттуу кичине ооруну азайтат деп, Максат рюкзагынан бирден шоколад алып берди. Айлананын кооздугу жөн эле көз жоосун алат. Кызыл, көк, сары, ак гүлдөр айдап койгонсуп тегеректи көккө бөлөйт. Айрыкча сыя кызгылт тоо гүлдөрү көздүн жоосун алат. Кичине эс алышып алып, дагы өйдөлөп чыга башташты. Алдыдагы уурчук ташы чыгып турган бир тарабы шагыл таш, бир тарабы жалама аска zoодон акырын чыгышып, эс алуу үчүн отуруп калышты. Балдар, карагылачы, адамдын баш сөөгү. Кубан кыйкырып жиберди. Баары чогулуп карап калышты. Чоң таштын түбүндө адамдын сөөгү жаткан экен. Баары чогулуп Кубан көрсөткөн жерди карап калышты. Чын эле, адамдын кургап, аппак болуп калган сөөгү жатыптыр. Акырын андан аттай өтүп, асканын боорунан дагы өйдө көздөй өтүштү. Шумдугун кургур. Бул жер жайыктак экен, бирок адамдардын шагыраган сөөктөрү ар кайсы жерде чачылып жатат. Балдар бир да сөз айта албай турган жерлеринде катып калышты. Бул сөөктөр биздин элдики, баягы үркүндө каза болгондор окшойт да. Максат акырын үнүн чыгарды. Байкуштар, канчалаган күнөөсүз адамдардын сөөктөрү чачылып жатат. Ак кепиндеп, аруулап көнгөн киши болгон эмеспи, а? Үркүн жөнүндө билесиңерби?
Артынан казак орустардын карательный отряддары кубалап, астынан кытайлык, калмак, монгол солдаттар аткылап жатса, өлүктөрдү ким көммөк? Кайраң гана кыргыз элим. Нурлистин көзүнөн жашы куюлуп кетти. Кайың барбы? Кыргыз балта чаппаган. Кырлар барбы? Кыргыз сөөгү жатпаган деген саптар бекеринен айтылбаган экен да. 100 жылдан ашты. Ошондон бери сөөктөрдү чогултуп көмгөнгө мээрибиз жеткен жокпу? СССРдин учурунда бул үркүн жөнүндө атайын жашырып, айттырбай келишкен да. Эң чоң кыргыздын кыргыны ушул да. Үркүндө кыргыздар кырылбаганда азыр саныбыз 7 миллион эмес, 25 миллионго жөн эле жетмек. Балдар, мындай кылалы. Азыр экөөбүз бир жерди чоңураак кылып казалы. Калгандарыбыз сөөктөрдү чогултуп келип көмөлү. Бул биздин жигиттик, кыргыздык парзыбыз. Кандай дейсиңер? Максат бурулуп досторун карады. Макулбуз. Ананчы сөзсүз чогулталы. Эч кандай каршылыгыбыз жок. Анда баштадык. Күрөгүбүз да жок. Могу бычактарыбыз менен казалы анда. Ошентип, Кубан менен Турат бир жерди белгилеп, жерди каза баштады. Максат менен Нурлис сөөктөрдү чогултуп, казылып жаткан көрдүн жанына алып келе башташты. Чоң асканын урчугунун түбүндө жүргөн Нурлис, «Макс, карачы, эне менен бала окшойт» деп чакырып калды. Максат барып караса, чоң адамдын сөөгү, анын жанында кичинекей баланын сөөгү жатканын көрдү. Эмнегедир анын эсине түшүндө сыздап, кошо кайтып ыйлап жаткан эненин элеси келди. Мен түшүндүм. Эмнеге сыздаганын, эненин үнү угулуп жатканын. Түндө кыйналып чыктым деп жатпадым беле? Ошол түш мага бекеринен кирген эмес экен. Белги берип жаткан тура маркумдар. Кандай гана трагедия. Эмне деген тагдырлар жатат бул жерде? Чыдай албай, Нурлис ыйлап жиберди. Канчалаган күнөөсүз адамдар мерт кетишкен. Эне баласынан, балдары ата-энелеринен айрылган. Падышалык Орусиянын мыкаачылыгы да. Байкуш, мен чоң таятамдын үй-бүлөсү бүт кырылган. Жалгыз карындашын ачкачылыктан сакташ үчүн бир мүшөк арпага сатышып, чоң үй-бүлөдөн жалгыз таятам аман калган экен. Өмүр бою ошол карындашынын ыйлаган бойдон кетип баратканы көз алдынан кетпейт деп өзү да ыйлачу экен. Элестет, адамдын өмүрү бир мүшөк арпага бааланса. О, Кудай, ушунча көп адам өлгөнбү? Бир эле ушул кырда ушундай көп сөөк жатса, башка Кытай менен чектешкен толтура ашуу белдерде канча адамдын сөөгү жатат? Максаттын көз жашы куюлуп токтобой жатты. Адамдардын сөөктөрү менен аралашып малдардын сөөктөрү, казан, идиш-аяктардын калдыктары тоголонуп жатты. Кубан менен Турат Максаттар келгенче кишинин жарым боюндай жерди казып коюшту. Келип келген сөөктөрдү Нурлистин курткасына салып, Максат экөө эки жагынан кармап алып келип чуңкурга төгүп жатышты. Алар ачка болгонунда унутушуп, күн бата турган убакыт келип калганын эми сезишти. Чуңкур толгондон кийин аны кайра топурак менен көмүп бүтүшүп, шалдырап отуруп калышты. О, жараткан Кудай, бүт ааламды, ар бир адамды, табиятты жараткан улуу күчсүң. Жоктон бар кылуучусуз, бардан жок кылуучусуз. Жан алып, жан салуучусуз. Жан дүйнөнү өстүрүүчү, кечиримдүү, кереметтүү, колдоочу, коргоочу, эки көзүбүзгө көрүнбөгөн көк мейкиндиксиз. Ушул эскерүүнүн касиетин ушул жерде жазыксыз кырылган ата-бабаларыбыздын арбактарына багыштайм. Жаткан жерлери жайлуу болсун, топурактары торко болсун, жандары көккө, денелери жерге жаксын. Жаратканым, жандарына, жан дүйнөлөрүнө бийик дүйнөдөн орун бер. Жарык дүйнөдө жан дүйнөсүнүн жардылыгынан жаңылып калса, адашып калса, жаратканым өзүң кечир. Омин, деп Турат арбактарга багыштап Куран окуп, баары бата кылышты. Бир топко чейин унчугушпай, ойго батып отурушту. Балдар, тетиги асканын боорунда булак бар экен го. Жүргүлө, ошол жерден бети колубузду жууп, кичине курсак тойгузалы. Кандай дейсиңер? Кеттик анда, булактын боюна. Азыр артка карай палаткаларга кете албайбыз. Жалгыз аяк жапайы жаныбарлар салган чыйыр жол менен араң келдик. Азыр күн батып баратат. Караңгыда артка кетсек, аска-зоолордон үчүп өлөбүз. Ошол булактын үстүндө кичирээк үңкүр турат. Ошого кирип уктап алалы анда, деп Нурлис досторун карады. Достор,
Нурлис айткандай, ушул жакка түнөйлү да эртең эрте туруп, өйдөрөөктө жаткан сөөктөрү дагы чогултуп көмөлү, деп Максат досторуна кайрылды. Ооба да, бизден башка бул жакка кимдер келет? Ким билет? Бул биздин милдетибиз, туурабы? Ушунча азап көрүп, жазыксыз шейит кеткен бир боорлорубуз үчүн бир күн муздак үңкүрдө отуруп, алардын кыйналганын жон терибиз менен сезип да көрөлү. Сөөктөрдүн арасында майда балалардын сөөктөрү да бар экен. Артынан орустардын карателдери кууп, атып келгенде, жаш балдар кача албай калып, көп кырылган экен да. Сүйлөп жатып, Кубандын көзүнөн жаш күйүлүп кетти. Жай убакыт болгондо Кубан минтип көзүнүн жашын көрсөткүсү келбей жашырат эле. Ал эми ушундай кайгылуу, азалуу көрүнүштөрдөн улам төртөө тең ыйлап отурушту. Бул жердеги кыргынга күбө болгон тоолор, асказоолор, бадалдар, гүлдөр да ошондо ыйлап турса керек деген ой ар бирине келип жатты. Кеч кирди. Табылган үңкүрдүн ичин бир аз тазалап, тегерегинде жаткан куураган арча бадалдардан отун терип келишти. Булактын суусунан ичишип, Максаттын рюкзагынан печенье, шоколадтардан чыгарып өзөк жалгашты. Айлананы коюу караңгылык каптады. Чогулган отундардан дуулдата жагышып, отко жылынып олтурушту. Жайдын толугу болсо да бийик ашууга караңгы түн менен кошо ичиркенткен суук кошо келди. Негизи бул ашуунун башынан такыр кар кетпейт. Ошондуктан жайдын толугунда күн тийип турганда жылуу турат дагы, күн жашынар замат кардын илеби келип чыйрыктырып турат. Кургаган арча, бадалдардын кургактарынын жарымын жагып отурушты да, бири-бирине жөлөнүп жылытып жатышты. Капкараңгы түн кирди. Бир маалда аркы асканын четинен жарк этип ай чыга келди. Асмандагы жылдыздар жыбырап, мени көр дегенсип, жылт-жулт деп жылтылдап жатышты. Ашуу 4000 метр бийиктикте жайгашкандыктан ай жылдыздар төбөдө, кол жете турган жерде тургандай сезилди. Эгерде жакын жерде үркүндүн курмандыктары болбогондо, бул сулуулук жигиттердин көңүлүн көтөрмөк. Өз колдору менен жайнаган бир боорлордун сөөктөрүн чогултуп, көмгөнгө бири-бири менен сүйлөшкүлөрү келбей, ошол адамдардын тагдырын элестетип, кайгырып отура беришти. Акырындап көздөрү жабышып, аябай катуу чарчаганга уйкуга кетишти. Каралдым-ай, агарып аткан таңды айтам, таштап бир кеткен сени айтам. Бозоруп аткан таңды айтам, боз этип кеткен сени айтам. Таң шамалы боз салкын, түштү бир сенин бетиңе, түшө албадым арага, боло албадым садага. Көк чыйырдың кара жер, өттү бир сенин этиңе, айланайын кулунум, боло албадым ажалдан, садагами, кагылайын каралдым-ай. Максаттын кулагына дагы сыздаган эненин кошогу угулду. Уктап бара жатты эле, көздөрү умачтай ачылды. Акырын туруп, үңкүрдүн ооз жагына барды. Маңдайындагы жайык бетте жайнаган адамдардын элестери каалгып учуп жүргөндөй. Алыстан баласын жоготкон эненин боздогон үнү бир угулуп, бир шамал учуруп кеткенсип алыстан угулуп калып жатты. Кызык, мен түш көрүп жатамбы? Деп өзүн өзү чымчып көрдү. Бирок каалгып учуп жүргөн элестер кеткен жок. Азап, кыйынчылык менен бул жашоодон кеткен шейиттер дагы деле тынч ала албай жатышат окшойт деп ойлоп койду. Бир маалда кулагынын жанынан жылуу жел желп этип бетин карай үйлөндү. Чоочуп кетип бурулса, анын жанында Нурлис турган экен. Демек, ал дагы ойгонуп кетип, менин жаныма келген экен деп ойлонуп койду. Макс, менин өңүмбү же түшүмбү? Мен акылдан адашып жинди болуп калган жокмунбу? Бул учуп жүргөн аппак элестер мага эле көрүнүп жатабы? Же сен да көрүп жатасыңбы? Ооба, мен да көрүп жатам. Байкуштардын арбагы бири баласын, бири энесин, бири бир тууганын жоготушуп, бири-бирин таппай издеп жүрүшөт окшойт. Экөө унчукпай карап отура беришти. Акырындап караңгылыкты таң жеңип, асмандагы жылдыздар биринен сала бири өчүп көрүнбөй баштады. Таңдын атышы менен тиги элестер бозоруп барып, абага сиңип жок болуп кетишти. Эй, Нурлис, Макс, эмне уктабай отурасыңар? Жөн эле. Максаттын көзүнөн жашы куюлуп, былк этпей отура берди. Анын кулагына дагы эле баласынан айрылган эненин кошогу угулуп жаткан эле. Күн тоголок сабы жок, эми күндө сүйөр балам жок. Ай тоголок сабы жок, мен шордуу эми, айда сүйөр балам жок. Ой,
Чырмоок гүлдө тикең жок, мен шорду эми көз жумсам, апалап коер балам жок. Атаны катүгүн ай, ботом жок ботом жок. Ыйлаган аялдын үнү акырындап барып жоголуп кетти. Макс, сен эмне такыр эле сүйлөбөй калдың? Максат оор улутунуп алды да досторун карады. Мен келген күнү дагы түнү уйку соо аралаш бир боздогон баласын жоготкон эненин үнүн угуп жаткам. Силерге айткан жокмун. Себеби түш көрүп жатамбы деп ойлогом. Түндө дагы уктум. Укмак тургай ушул белден жакындарын жоготкондордун каалгып учуп жүргөндөй болгон элестерин көрдүм. Макс, жүрөк түшүрбөчү. Жөн эле түш көрсөң керек. Турат таң кала Максатты карады. Балдар, бир эле Максат эмес. Мен да түндө ойгонуп кеттим. Карасам жанымда Макс көрүнбөйт. Анан үңкүрдүн оозунда сыртты карап турганын көрдүм. Акырын жанына келсем, могу жайык белди карап туруптур. Мен да карасам, силерге калп, магачын, адамдардын аппак элестери каалгып учуп жүргөндөй сезилди. Жанагы биз көмгөн сөөктөр ошолордуку болуш керек. Ошо Максат калп айткан жок. Ишенсеңер койсоңор өзүңөр билесиңер да. Кайраң гана кыргызым. Ушунчалык шордуу болосуңбу? Эмне деген мыкаачылык? Тураттын жини кайнап, тишин кычыратып, элин кырган камкорлор колуна тийсе ташын талкан кылчудай кекенди. Балдар, эрте күндү кеч кылбайлы. Тиги бийик кырдагы өткөлдөн өтөлү. Калган сөөктөрдү чогултуп, кечегидей кылып көмөлү, деп Максат ордунан турду. Кечегиден калган печенье чипсы таттуулардан жешип, булактын муп-муздак тиш какшаткан суусунан ичишип, ордуларынан туруп жөнөштү. Алыбыз жетишинче сөөктөрдү терип көмөлү да ылдый түшөлү. Айылга барып күрөк кетмен алып келип, түз эле кайра бул жака келгендей бололу. Нурлис досторуна айтып, шымын күүп алдыга жөнөдү. 1 саат дегенде гана бир киши араң өтө тургандай кыя жол менен өйдө көтөрүлө башташты. Ылдый жагын карасаң күркүрөп, таштан ташка урунган албуут дарыя агып жатат. Тайгаланып кетип түшсөң деги эле аман соо калчудай эмессиң. Кофталарын чечип, бири-бирине аркандай кылып байлаштырып алышып, акырын басып бара жатышты. Жаан жай берип, жарларды жеп салыптыр. 100 жыл мурун ушул жерден кантип өтүштү экен? Бала-чака, кары картаңдары менен. Байкуштар десең. Карасаңар ылдый жакты, аркайган малдын сөөктөрү жатат. Демек, уй жылкылар ушул жерден тайгаланып куласа керек. Анда алдагы дарыянын жээгинде, суунун ичинде толтура адамдын сөөктөрү да бар экен да. Акырын кыядан, тик кырлардан өтүп, аскалардын арасына келишти. Бүгүн Нурлис менен Кубан чуңкур казмай болушту. Максат менен Турат курткасын жайып алып, сөөктөрдү чогултуп башташты. Бул жак бийигирээк болгондуктан, ар кайсы жерлеринде карлар да бар экен. Жайнаган малдын сөөктөрү, арасында адамдардын сөөктөрү да аралашып жатат. Четинен чогултуп чуңкурдун жанына ташып келип, төгө беришти. Төртөө тең бири-бири менен сүйлөшпөй, унчукпай гана иштеп жатышты. Бир кезде бул адамдар дагы жакындарынын жакшылыгына кубангандыр. Келечегинен үмүт кылып, ушинтип аска зоолордо өлүгү көмүлбөй калаарын ойлобосо керек. Чуңкур толоюн деп калган кезде Максат асканын күбүрүнөн бир топ адамдын сөөктөрүн көрдү. Эгерде бирөө колунан кармап турса, ылдый болуп жете калаарын билди да Туратты чакырды. Турат, мени бекем кармап тур. Мен бул кофтанын мойнунан бууп коем да баштыктай кылып сөөктөрдү чогултуп берем. Сен өйдө тартып ал. Ошону менен бүтөлү, антпесе кеч кирип келе жатат. Анан жолго чыгалы, деди. Ары жактан Нурлис менен Кубан да келип калышты. Төртөөнүн байлаштырып койгон кофталарын бекем кармап, Максат асканын кыры менен ылдый түшө баштады. Өйдөрөктө жаткан сөөктөрдү чогултуп, кофтасына салды да Туратка узатты. Ошогон кофтага дагы бир сөөктөрдү жыйнап сала баштады. Бир колу менен кофтаны кармап, экинчи колу менен сөөктөрдү тере баштады. Аңгыча баш сөөктү алам дегенде сыйгаланып, тереңдеги жараңкага түшүп кетти. Калган сөөктөрдү бекем кармайм деген Максаттын колу байланган кофталардан чыгып кетти да, учуп барып уркуйган ташка бир тийди да жатып калды. Макс, карма! Колуңду бер мага! Үчөөнүн тең көздөрү чакчайып, жүрөктөрү түшүп кетти. Максаттын башы ташка катуу тийди окшойт, эс ооп кыймылдабай жатат. Кудай сактасын. Эгерде туура эмес кыймылдап алса эле, тиги терең күбүргө түшүп кетчүдөй. Бою кичирээк, жеңилдешип, Нурлисти акырын ылдый түшүрүштү.
Турат менен Кубандын чечип берген жынсаларын байлаштырып, Максатты белинен таңып бекем байлады. Турат Кубан экөө тырмышып тартып жатып, араң дегенде өйдө чыгарып алышты. Кийинкисиде Нурлис кыргып деле ал кармаганда балдар аны да тартып чыгарып кетишти. Максаттын бетине суу чачса дагы, колу бутун кыймылдатса да эсине келе албай жата берди. Турат ылдый болуп тыңшаса жүрөгү акырын согуп жатат. Билинер билинбес дем алганында угулду. Балдар, тиги чуңкурду көмө калгыла. Мен Максатты салып көтөргөндөй таяктардан карайын, деп Кубан ары басты. Нурлис менен Турат калган сөөктөрдү көмүп, Куран окуп коюп, бат эле келип калышты. Алып келген таяктарды бири-бирине байлап, Максатты жаткырышты. Ал дагы эсине келген жок. Жалгыз аяк жолдон араңдап жатып өткөрүп, Нурлис менен Кубан эс алып отуруп калышты. Тездейли жигиттер, телефон алган жерге жетсек тез жардам кызматына чала коюшубуз керек. Балдар, карагылачы. Жыгылганда ташка баш менен катуу тийген окшойт. Кулагынан кан агып калыптыр. Иш чатаккан да, Кудай сактасын эми. Кечикире баштады. Тигилип турган палаткаларга жетип келишти. Тездеп палаткаларын чечишип, Максатты көтөрүп, жондоруна жүктөрүн көтөрүп, ылдый түшө баштады. Тигине, алыстан айылдын жарыктары көрүндү. Кубан телефонунан улам тез жардам кызматына чалып коет. Бирок байланыш жакшы болбой жатты. Үчөө бири-бири менен алмашып жатып, айылдын четиндеги көчөгө кирип келишти. Эшикти ачып кирип келген Туратты көрүп, Максаттын апасы Марипа кубанып кетти. Кандай келдиңер, балдарым? Аяш апа, биз Максатты алып келдик. Эмнеге алып келдиңер? Өзү буту менен эмнеге басып келбейт? Эмне деген шумдукту айтып жатасың, балам? Аяш апа, Максат жардан кулап кетти. Башы менен катуу тийген окшойт, эсинен танып жатат. Кокуй, деги балам аманбы? Кайсы жерде? Короонун башына жетишти. Мен чуркап биринчи кирдим. Азыр мен Саматка чалайын. Алло, Самат үйдө элесиңби? Батыраак биздикине келе кал. Чуркап үйгө Самат, Максаттын атасынын иниси кирип келди. Самат, Максат тоодон жардан кулаптыр, эс учун билбей жатат дейт. Аңгыча эшиктен дабыш чыгып, Кубан менен Нурлис Саматты көтөрүп кирип келишти. Баары чуркап төркү бөлмөгө диванга жаткырышты. Самат Максатты кармалап дем алганын тыңшап жатты. Самат байке, кулагынан кичине кан агып калыптыр. Ай кудайым ай, эмне болду я балдар? Максаттын апасы ыйлап жиберди. Аяш апа, биз барган жерде толтура кишилердин сөөктөрү бар экен. Ошолорду табып алып, 2 күн чогултуп көмдүк. Бүтүп кете турган болгондо, жардын ылдый куурчугунан сөөктөрдү көрүп, ошол жерге Максат түшүп терип чыкмак. Анан кармап турган аркандан кол чыгып кетип, жыгылып кетти. Алда балдарым ай, кетиргим келбей бир нерсени сезип турган экем да. Эми тиги Канат абаңдын машинасын айдатып кел. Тезирээк областтык ооруканага жеткирели. Самат чуркаган бойдон кошунанын машинасын сураганга кетти. 1 саат дегенде Максатты алып ооруканага жетип барышты. Реанимация бөлүмүнө алып киришип, дарыгерлер коштоп баргандарды сыртка чыгарып коюшту. Аппараттарга салып текшерип, башка бөлүмдөрдөн дагы дарыгерлер келишип, чогулуп консилиум өткөрүп жатышты. Эже, сиз оорулуунун апасы болосузбу? Балаңыздын абалы туруктуу, бирок оор. Азырынча операция кылууга себеп жок. Башы менен ташка катуу тийгенге мээси чайкалган. Анан гематома, башкача айтканда, мээсинде кан уюп калган жерлери бар. Буйруса азыр дарыларды куюп баштайбыз. Азыр бала кома абалында жатат. Азырынча күтүп турабыз. Балаңыз жаш, организми өзү күрөшүп жатат. Силер азыр кете берсеңер болот. Дарылардын тизмесин берем. Кээ бир дарыларды Бишкектен алдырасыз, бизде жок. Макул айланайын. Кудайым буйруса айыгып, эсине келип калгысы бардыр. Шыпаңар тийип, балам айыгып кетсе экен, деп Максаттын апасы ыйлап жиберди. Аяш апа, ыйлабаңызчы. Бизди кечирип коюңуз. Силерде эмне күнөө? Бул деген кырсык да. Эй, жигит, көзүңдү ач. Максат көзүн ачса, аны тегеректеп турган элдер арасынан бир киши жаакка чапкылап жаткан экен. Сенин атың ким? Кимдин баласы болосуң? Мен... Максат канча ойлонсо да атын ким экенин такыр эстей албай койду. Эмне аябай жукай кийинип алгансың? Могул ичикти кийип ал.
Маңдайында турган бир киши ичик тебетей менен терден жасалган өтүктү аны көздөй ыргытты. Башы сыздап катуу ооруганга чыдабай, башын бекем кармап жерге отура калды. Мен киммин? Каякта жүрөм? Ох, башым катуу ооруп жатат. Максат башын мыкчып, бир топко чейин ойлонуп отурду. Ой, эл журт, тургула, батыраак жыйналгыла, артта куугун келе жатат. Катуу чуркап келген малакайчан жигит топтолгон элге кайрылды. Биздин мергендер эгиз жардын башында отурушат. Ылдый жак алаканга салгандай көрүнүп турат. Бирок ак падышанын аскерлери да оңой жоо эмес. Мен Караколдо Сашке деген бай, орус, көпөстүн малынын богун чыгарып малай болгом. Керимбек мерген тездесин деп мени жиберди. Орустун жазалоочу отрядына көлдүн тегерегинде жашаган орустар да кошулду дейт. Айланайындар, эми эмне кылчубуз? Кайра кайтып колго түшүп берсек эмне болор экен? Эй, Мамыт, эмне деп келжиреп жатасың? Жөргөлөп жүргөн баланы, эңкейген карын аябай кырып, өлтүрүп келе жатканын укпай жатасыңбы? Мамыт, алар боюнда бар аялдын, керек болсо ичин жарып баласын да өлтүрүп жатышат. Бизде бир гана жол бар. Алдыга кете бериш керек. Элдин астына ак сакалдуу, сүрдүү карыя чыкты. Ой, эл журт, эмне эле ызы чуу түшүп жатасыңар? Артка кайтуу, бул элди кыруу деп эсептегиле. Канча мал жан кырылды. Орустар четинен айылы менен кырып, айылы менен өрттөп жатышат. Эптеп 6 шаарга жетсек, ал жердеги бусурман уйгур менен сарттар бизди жерине батырып алып калышар. Динибиз бир эл эмеспизби? Эй, жигит, сенин атың ким? Илебай. Канча жаштасың? 15. Сиздин атыңыз ким? Билбейм. Катуу жыгылган окшойм. Башым катуу ооруп, атымды да, ким экенимди эстей албай жатам. Мени кайдан таптыңар? Сизди биринчи мен көрүп калдым. Жардан кулап кеткен козуну карай салсам, жардын учугунан сизди көрүп калдым. Анан жардам сурасам, элдер чогула калып, сизди алып чыктык. Мен киммин? Балким башымдын ооруганы басылса эстээрмин. Бул сүйлөп жаткан аксакал ким? Ал биздин айылдын аксакалы Токтосун ата. Токтосун аксакалдын сүйлөгөнү элге дем берди окшойт. Эл андан ары жөнөй берди. Ашуу өтө татаалаша берди. Тегеректин баары аппак кар, көк муз. Ашуудагы кыянын белинде бир гана аттын жолу бар. Жардын боорунан ылдый жакты карасаң, башың айланат. Муздун жарыгынын тереңдиги 100 метрдей терең, түбү көрүнбөйт. Жүгү менен кетип бараткан төөлөр, уйлар, жылкылар тайгаланып, муздун жараңкасына тайгаланып түшүп кете баштады. Элдер ызы-чуу түшүп токтоп калышты. Арттагылар улам чогулуп, бир заматта чурочуу түшүп калды. Балдар корккондон бакырып ыйлашып, бир бала ыйласа аны көрүп башкалары кошулушуп, айлана кыйкырыкка, башаламандыкка толо түштү. Токтоткула ызы-чууңарды. Ой, эл журт, уккула мени, деп астыга баягы Токтосун ата дагы чыкты. Минте берсек, ушул ашуудан баарыбыз кырылабыз. Өзүңөрдү токтотуп, энелер, балдарыңарды тынчтандыргыла. Бул кыядан бир да мал өтө албайт, аны көрүп жатасыңар. Азыр уй, жылкы, төөлөрдү сойгула да терисин кесип бутуңарды орогула. Көрүп жатасыңар, тайгалактан баса албай жатканыбызды. Могу кыйын, тар жер 15-20 кулач болчудай. Күйлүү күчтүү жигиттер союлган малдын терисин муздун үстүнө ысуулай жапкыла. Калганын терисин сыртына карата чокойлорго ороп, эттерин көтөрө алышыңарча куржундарга салып, бирден өткүлө. Ал эми уз келиндер барбы? 4 куржунду сөгүп, 1 куржун кылып, 7-8 даярдагыла. Ага 2 көзүнө кичине балдарды салып, күчтүү жигиттер өткөрүшсүн. Эл журт, кыргыздын башына мындан да жаман, кыйын кезеңдер келген. Үмүттү үзбөй эсиңерге келгиле. Түгөнгөн сайын түтөгөн кыргыз, кыйналган сайын күчөгөн кыргыз деп коет бизди. Кана тургула, тез-тезден кыймылдагыла. Ушул аксакалдын сөзү ар бирине дем күч болду окшойт. Жигиттер малдарды мууздап, аялдар ашык жүктөрүн ташташып, балдарын сооротуп жатышты. Мына союлган терилерди кууш мууз өткөлгө жабышып, жигиттер жол жасап баштады. Аппак кардын үстү
Айла жоктон союлган малдын канына толуп, айлана кан жыттанып, өлүм жыттанып турду. Ак матага салынган, саймаланган, кызыл гүлдөй болуп, жердин баары кызыл ала болгону корккон элдин жүрөгүн ого бетер түшүрдү. Союлган терилерди биринен сала бирин салышып, акырындап кууш жердин музуна жаап, кайра артка жөргөлөп келип жатышты. Эмки кезек белине кыл аркандарды байлаган жигит деле. Акырын басып, колундагы таягы менен муз, карды сайгылап көрүп, бирден кадамын кылдаттык менен көзөмөлдөп жылып бара жатты. Эшилген кыл аркандарды белине ороп алып, аркы бетке биринчи жигит өттү. Аны көргөн эл бир сыйра дуу дей түштү. Мына, эми экинчи жигит өтүп, экөөлөп кыл арканды аркы жакта турган чоң ташты айланта ороп ташташты. Балдарын кучактаган энелер, Кудайдан 1000 мертебе суранып, аркы бетке аман эсен өтсөк экен деп тиленип жатышты. Артта куугун, артта өлүм. Алдыда эмне бар экени түшүнүксүз, бирок алдыда эркиндик барго деген ой тилек ар бирин жашоодон, тирүүлүктөн үмүт үздүрбөй алдыга жетелейт. Мына, биринчи кыз келиндерди өткөрө башташты. Чатырата 3 кыл арканды бириктире өрүлүп тартылган арканды кармап, кыз келиндер өтө баштады. Терең күбүр жакты карабай, жардын боорун карап баскыла, коркпогула, Кудай жараткан өзү колдосун. Манас бабабыз колдосун, акырын өткүлө, деп Токтосун атанын үнү жаңырды. Мына, биринен сала бири акырын союлган терилерди акырын басып өтө башташты. Аркы беттен өткөн кыздар бири-бирин кучактап алып ыйлап жатышты. Биринчиси, экинчи, үчүнчүсү. Эми кара кыз деген кемпирдин кезеги келди. Өзү 80-дин кырына чыгып, абышкасы эбак каза болуп калган эле. Куржундун эки көзүнө оорураак салып алганбы, теңселип кыл арканды кармап өтө баштады. Мына, эми улам бир бутун тартып, карыган байкуштун канча күндөн бери ачка, кургак талкан менен карды эртип ичкен суусу эмне күч-кубат берсин? Эптеп жылып баса баштады. Мына, коркунучтуу жолдун ортосуна эптеп жетти. Башы айланып, көзү караңгылап кетти. Бирок токтогонго болбойт. Астында да, артында да адамдар. Сол колу менен кыл арканды кармап, оң ийининде куржуну. Куржундун оордугунан ийини сыздап бара жатат. Кызыл кекирдек, кыйла жерге секирдет болуп куржунду көтөрбөскө айла жок. Аны көтөрбөсө ачарчылыктан өлөөрү шексиз. Бир маалда оң ийини талып такыр болбой калды. Анын үстүнө карыган кезде буттары ооруп, муундары калтырап калат турбайбы? Аңгыча ийининдеги куржун шыпырылып, түбү жок муздун жараңкасын көздөй кетти. Аны кармай калам деген кара кыз эне куржун менен кошо деген бойдон жараканы көздөй кулады. Кара кыз эненин артынан келе жаткан киши ага аябай жакын келе жаткан экен. Анын артынан учканы аз эле калды. Араң дегенде эсине келмесин келтирип, акырын ары жыла баштады. Эмки кезек куржунга экиден баланы салып өтө турган жигиттерге келди. Кичинекейлер ушундай коркунучтуу сезгенишип, унчукпай куржундун көзүндө көздөрүн бакырайтып отуруп беришти. Энелери буркурап ыйлап балдарын жыттап, жаратканга жалынып гана аман эсен аркы бетке өткөнүн тилеп, көздөрүнүн жашын чурутуп тиленип отурушту. Мына, биринчи жигит аман эсен өткөрүп, балдар жерге түшүрүлдү. Ал жердеги кыз келиндерге кармата коюшуп, кайра артка келип жатышты. Акырындап бир топ адам аман эсен өтүп, баары кезектерин күтүп отурушту. Күн батып, караңгылык киргенче өтүп кетүүгө шашылышты. Асылкандын 8ден жаңы өтүп калган уулу Белек жаны тынбай ары бери чуркап жүрөт. Ай Белек, тынч отур. Мына биздин кезегибиз келип калды. Азыр экөөбүз өтөбүз. Шоктугуңду кой балам. Эптеп аман эсен өтүп алсак, анан ошол жактан ойнойсуң, уктуңбу? Апа, кардым ачты. Нан жейм. Экөө кууш өткөлгө жакындап калды. Куржундагы жүктөрүн бир сыйра карап, баласына каткан нандан алып берейин деген Асылкан ийинен жүгүн алып, ичин карап калды. Ошол кезде Белек тентектик кылып, жаны тынбай ары жакта өтүп жаткан адамдарды карап жаткан. Бир маалда тайгаланып, бир жылкы күбүргө түшүп кетти. Аны карайм деген Белек муздун четин басып, ылдыйды карайын дегенде буту тайгаланып, муздун жаракасына кирип кетти. Апа! Бурулуп баласын карай калган Асылкан
Баласынын тайгаланып жараканы көздөй түшүп кеткенин көрүп бакырган бойдон жыгылды. О, Кокуй, шорум катты, Кокуй! Белегим-ай, тентегим-ай, кара көзүм кашайды. О, жараткан, бул эмне кылганың? Экөөнү бирге чыгарбай алдың. 4 балам ичкелте болуп ооруп, айыкпай тиги дүйнөгө кете берди. Жалгыз ушул белегим калбады беле. О, шорум-ай, көпөлөгүм-ай! Сен өлгөнчө Кудай мени албайт беле? Буркурап боздогон Асылкан жер кучактап ыйласа, жанына киши тура албайт. Асылкан, эми эмне кылалы? Кудай кылса кубарыңдын акысы барбы дейт тура. Кайрат кыл эми. Кудайым кыргызды мынча эмне сынады. Эл көргөндү көрөсүң да эми. Белиңди бекем буу айланайын Асылкан, деп жакын туугандарынан ажар эне кучактады.